korkutup ürkütüp olgan kabinetine kirse pistelep takap. Men hiç kaçan özüm öldürmeyim. Asıl ölüp aptı desem işenmekte. Bulardan şunday nerseler kütse boladı. Bular adam öldürgen. Buların kolundan geledi. Bu tölke adam öldürmeyle çekti alıp kaldı, akırgım aldı. Bir akası G'appar Abdurrahman Şahardın töragası bolup olgan. Dağı bir akası G'appar Şavkat Gülistan aile hükümetinin deputatı. Satıyıptı 1 milyon 200 binge satır G'appar'ım. Kim hukuk verdi buga? Halagança yerleri satkan. Mınaşı köçelerde Ноокат районунда билинбестен Гафаровдор кланы түзүлүп, алар коркутуу, үркүтүү, коррупция менен алектенип жүрүшкөнүн тургундар айтып чыгышты. Арыз ээлери негизинен Мирмахмудов айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы, учурда айылдык кеңештин төрагасы болуп иштеп жаткан Шухрат Гафаровдун мыйзамсыз иштерине токтолушту. Анын бир тууганы Шавкат Гафаров ушул эле райондун Гулистан айыл өкмөтүнүн башчысы, ал эми дагы бир агасы Ноокат шаардык кеңешинин төрагасы болгон. Ал 2 ай мурда кызмат абалынан кыянаттык пайдаланууга шектелип кармалган, бирок учурда үй камагында. Мындан улам жарандар Гафаровдордун сугат жерлерди сатуу бизнеси токтой электигин жана тиешелүү органдар чара көрүүсүн суранышты. Апартар кланын кандайдыр бир невидимый, көзгө көрүнбөс күчтөр тосуп турат эле. Керек болса вактысында начальник милицияны да, Ноокаттын прокурорун да шулардын айтканы болуп турган. Шулар şu Г'аппаровдордун айтканы болуп турган. Г'аппаровдор бул клан болуп алып, каалаган ишин кылган. Г'аппаров Шухраттын канча жер сатканын мен билемин. Канчадан саткан. А бул адамдарга шунчалык кыйындык менен, шунчалык опту күчтүү бала экен. Саткан адамдардын айыл башчылар акчаны алып келип берип, посреднийни кылышып, токтому өтүп кеткен, көз өтүп кеткен айыл өкмөтүнүн токтомдорун берип, буякта таптаза киши болуп отур эле. Бир туугандарынын үстүнөн Г'аппаров Абдурахмандын үстүнөн иш козголду. Азыркы мынау жаңы власть келгенден кийин иш козголуп, түрмөгө отурду. 15 күн отуруп, кийин кантип чыгып калды, көзүбүз жетпей калды. Биз бу боюнча прокуратурага бардык. Шавкатбек Гафаров 7 жыл башкарып, 2020-жылы мөөнөтү аяктап, ордуна башка айыл өкмөт шайланган. Ал жылдар аралыгында 36 гектар жерди участкага коррупция жолу менен сатып жибергенин тургундар айтышууда. Анда ал мурдагы башкарып жүргөн айыл өкмөттүн жылдарына таандык кылып, документтерди жасалмалаган. Бул учурда экс айыл өкмөттүн каза болгондугунан да пайдаланган. Анткени каза болгон айыл өкмөттүн атын жамынып, изин жашырууга ыңгайлуу болгону айтылат. O'sha murunga o'tib ketgan To'chva ekani nomidan to'xtom chiqarib sotdi. 2017-yilgacha Ayilbankka bu yerga biz arenda to'kib ishlatgan cheklarimiz bor. 3-4 ta odam tasdiqda beradi, bir tekshirib kelsa. Bizni qayrilishimizni sababi mana bu rayonga berdik, Qorovada, Oblastnoyga berdik, Qorovada. O'shaning uchun prezidentimiz hurmatli Sadir Japarovga qayrilamiz. Ko'p yerlarni qarab, yaxshi jiyindiq chiqarib atadi. Shu bizga ham yordam berib, mana shu yerlarda shu yaxshi qilib chechimini chiqarib bersa, qarab bersa degan maqsadda. O'sha pechati qo'lini o'sha o'xshatib qo'lini qo'yishib, bu bo'yicha даже 56 ta to'xtom bekarga chiqdi. Sot tomonidan уже поделкали доказать etildi. O'sha doказать ekspertiza orqali doказать etdik. Biroq bu bo'yicha ham G'appar Shuhrat javobgarlikka tortilmay жатadi. Göz registri bor, arxitektura bor. Bular qayerga qarab atadi? Transportovka bo'lmagan yerlarga odamlar uy qurib atsa, bular borib so'rash kerak-da. Men göz registrimin, men arxitekturamin. Bu transportovka bo'lmagan yer bo'lsa, sen qanday uy solib atasan? Qayoqdan olding degan vaproslarni shulardan yetakchilari berish kerak-da. Baylarga yer satılgan, turak joy salуу uchun dehqonlarga yo'q deb. Anan korkutup ürkütüp olgan kabinetine kirse pistelep takap. Anan bul men öz gözüm menen gördüm, bul Musabayev Kenjebay ekeni buna bütkömüratın aldında vurgan töraga vurup başına jarakat alıp, men özüm lişni travmatologiya alып bardık. Bu tölke adam öldürmeyle çekti alıp kaldı, akırgım aldı. Bul korrupsiyanerlerge jaza takırda bolbay жатат. Жогорку бийлик жактан. Сиздерден телевидениyadan суранып кетелерек, жогору жакка жеткирип коюшуңузду сурабыз.
Birgelikte şu yerge löp ekкен. 5 hektar жерге buğday сейілген. Мындагы жаран 2015-жылга чейин айыл өкмөттөн ижарага алып лоя эгип жүргөн айдоо жери Гафаров айыл өкмөт башчы болуп турган учурда участкага сатылып кеткенин айтууда. Учурда тургундар сугат жерге турак үйлөрдү тургузуп жетишкен. Жеринде сураган учурубузда үй ээлери документтерин көргөзө алышкан жок. Ооз-эки гана айыл өкмөттөн алгандарын айтышты. Көрсөтө аласыздарбы ушул документтерди? Азыр бүйөттамыз да бу. Как тешиде нарияда. Сага эмнерди берейинби деп мага өзү көрсөтүп берген. Ол диракта азыр турат, 2 посылка. Шагалар төгүп койгонмун. Эми ошого ака ушундай документими кылыш керек, бир токтомбу, бир кызыл китеп кылыш керек. Анан мен ишеничтүү болот десем, эми бар каалаган жагыңа барып арыздансаң арыздан, мен билбейм, бул жерди башка бирөөгө бергенбиз, ошо адамга өзүң жооп бересиң деп атат. Bir tul qатын ya жетим балага bu бергенин мен көрө элекмин. Обязательно 500 000, 400 000, 700 000 акчасын алып берет. Уларды факттары менде бар. 3 баласы менен бирөө үйүндө отурат, мектепке барды баласы. Ошого кармаган жерин сатып берипти, 1 миллион 200 миңге сатыргап барып. Ким укук берди буга? Анан жетекчи болобу ушу. Эртип сурайбы ушулар. Mana 20 уже почти 15 жыл болду. 15 неберем бар. 3 эркек уулдарым үйлөнүп бала чакалуу болгон менен участка берилген эмес. 15 жылдан бери кезекте турабыз. Бизден кийин кезекте тургандар айыл өкмөткө акча берип, канчасы жер алып бүтүштү. Акчаң болсо эле булар сугат жерден болсо да жер таап беришет. Мана бир балам биродикиде квартирант отурат. Жогоруда 7-каналга арызданган жарандар укук коргоо органдарына жана президентке кайрылуу жолдоп, мурдагы айыл өкмөттөр саткан жерлери боюнча жооп берүүсүн суранышууда. Ал эми сөз болуп жаткан Шухратбек Гафаровду кызмат ордунан жолуктура алган жокпуз. Байланышууга болгон аракетибизден майнап чыккан жок. Мындан 3 ай мурда ден соолугуна байланыштуу эмгек өргүүгө чыгып кеткен. Ал эми айыл өкмөттөгүлөр ордуна дайындалган орун басары дагы жумушка келбей, 1 айдан бери бул эшик жабык тургандыгын тастыкташты. Мирмахмудов айыл өкмөтүнө караштуу жалпы 89 гектар айыл чарба багытындагы сугат жана кайракы жерлер өз алдынча басып алынып, турак жайлар курулуп кеткен. Президенттин жаңы жарлыгынын негизинде айыл өкмөт башчылар басып алынган жерлерге документ кылып берүүнү башташыптыр. Бизде бүгүнкү күндө бирок балансызда турган жерлерде эместен общий балансынан чыккан жок. Ошол эле бойдон турат, бирок айылдерде турак жай баягы калктуу конуш жайланышып кеткен. Уну аны калды. Кландык башкарууда мыйзамсыз иштерге айыпталып жаткан Гафаровдун бири Шухрат Гафаровдун үстүнөн жер боюнча жергиликтүүлөр бир нече жылдардан бери арызданып келишет. Алар азыркыдай эле жарандарды коркутуу жолу менен тартып алгандарын айтышкан. Газотравматический пистолет берилген, бирок үйүбүздө турат. Ошо 2 сазып алынын депутаттык мезгилимде даже мага угроз, открытый угроздор болгон. Seni öldürtür veririz, seni жок kıl veririz, seni narkotik men patsavka kıl kamat veririz degen sözleri hem bolgon. Meni maşını ürüp ketesi işenbegiler. Bu uyuşturulgan bolar. Men hiç kaçan özüm öldürmeyim. Asını ölüp aptı desem işenbegiler. Bulardan şunday nerseler kütse bolat. Bular adam öldürgen. Bulardı kolundan gelet. Нокат районунун Мирмахмудов айыл өкмөтүндө жалпы 26 миңге чукул калк жашайт. Ал эми участкага кезекке тургандардын саны 3 миңге жеткен. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Нокат району.